Берилген бата, айтылган тилек, бул жашообуздагы эң чоң күчкө, ошону менен бирге эң маанилүү нерселердин биринчиси деп айтсак, жаңылышпайбыз. 5-канал Ак чөлмөк программасы көрүп жатасыз. Урматтуу телекөрүүчүм, студиясы меймандары бар. Мамырасыл Мавлиянов жана Кылымбек Сатаровдор. Байланышка чыгуу үчүн сиздерге дагы бир жолу телефон номерларды эсиңизге салып өтөлү. Кызыккан сурооңуз болсо, же болбосо жакшы пикир, каалоо тилек айтам десеңиз, сөзсүз түрдө биз сиздерге мүмкүнчүлүк түзгөнбүз. 59-20-70 шаар узун коду 312 0995 23-20-81 WhatsApp номуруна пикир калтырыңыз жана түз байланышка чыгыңыз. Мамырасыл ага, Кылымбек, келиңиздер анда көрөрмандарга чуу дегенде эле бир жагымдуу чыгарма менен баштайлы, эфирдин башталышын. Анда эмесе рахмат. Анда эмесе бир Арзум сага деген чыгарма бар. Сөзүнү ушу Кылымбектин атасы Омурзак Саттаров агабыз жазган. Ошол кишинин сөзүнө жазылган. Ушу Арзум саганы кытап коёк, кабыл алып коюңуздар. Men seni salıştım
atkan gül bibidir, gül bibidir. Болчоңоз арзуум сагат алсымдагы чыгарма автордун аткаруусунда жаңырды, ыраазычылык билдиребиз. Амарасыл ага, көптөн бери көрүшө элекпиз. Сизде жаңылыктар аябай көп болсо керек. Жаңылыктар, жаңы чыгармалар чыгып атат, Кудайга шүгүр. Бар. Анан ошо записке бергеним бар. Анан дагы даярдап жаткандарым бар. Кудайга шүгүр жаңы чыгармаларым бар. Демек, ошол жаңы ырлардан, жаңы болгондордон бүгүн көрөрмандарга тартуулайбыз. Макул. Анда эмесе мен экинчи чыгарманы аткарып берейинби? Келиңиз, экинчи чыгарманы аткаралы. Андан кийин Кулумбектен күй угалы. Анда эмесе экинчи чыгарма жалпы эле кыргыз элиме, ушул жалпы эле ушул телекөрүүчүлөргө эмне демекчимин? Элибизде тынчтык болсун, кыргыз элибизде биринчиден ынтымак болсун. Эң биринчиси биздин кыргыздарыбыз биримдикте болуп ынтымак болуш керек да. Ошол менин бул ырымдын аталышы кыргызымды бөлгөндөр кыргыз эмес деген ырда бул. Бул чыгыш себеби дагы кээ бир учурда ушундай бир бийлик боюнча бийликтегилер же болбосо бир кандайдыр бир саясий немелерге аралаштырып кээ бир учурда элди бөлүп жарган немелер болуп калып атат да. Кийинки учурда элибизде бир топ бир жаман иштер болуп кетти. Аякта сырткы душмандар менен эме болуп атсак, ички өзүбүздүн элдер дагы арасында анча-мынча ынтымагы кичине доо кеткендей болуп, ар кандай ситуациялар болуп атат да. Ошондуктан кыргызымды бөлгөндөр кыргыз эмес деген ыр жазып бериңизчи деп Гүлбү Байбыкуева деген эжебизге айттым эле, ушул чыгарманы жазып берди. Анда эмесе ушуну жаңырдын бет ачары деп койсом деле болот. Силердин эфириңерде биринчи жолу деп атам. Çalıp eliga qabul alып koyuңuzlar. Көп жүріп бұзуқулар байқағыла тұш-тұштан шамындыдай шашыратқан түндіктен түштіктен деп енді бұзу бөлгендер қырғызымды қырғыз емес. Маңқұрттарда қаптап атат билікке өзін өзі чаптап атат. Ақылсыз ақчалулар өрге шығып еліміз оңол албай ақсап атат. Байлық үшін, билік үшін бөлгендер кыргызымды кыргыз емес.
ынтымақ бекем болып ырысты белең болып алымға қол созып қырғызым елге болып алымға қол созып қырғызым елге болып. Кол чабалы, ыраазычылык билдирели. Бул демек жаңы оңдордун бирөө, Ооба. Эң жакшы ыраазычылык билдирели. Алдыда дагы сизден жаңы жана ошондой эле элге тартуулана элек чыгармаларды күтөбүз. Кылымбек тууралуу Кылымбектен сурай турган болсом, Кылымбек жакында эле кароосунак болду. Ошондо сиз байгелүү орунду алдыңыз. Эмне кароосунак болду? Кантип катыштыңыз? Тартип эрежелери кандай болду дегендей. Ушул жакында эле Нурак Абдурахманов атабыздын конкурсу болду. 75 жылдыгына карата Даян сулуу бул дүйнө аталышындагы 3 багыттагы кароосунак болду. Биринчиси күү, анан ыр, анан би багытындагы. Бул Нурак Абдурахманов атабыз көптөгөн ырларды, күүлөрдү ушул бизге кийинки муунга чыгарып өткөрүп берген экен. Буюрса ошолорду өзүнүн деңгээлине жеткире аткарууга аракет кылып жүрөбүз. Буюрса андан кийин дагы аракет кылып биз дагы ушул өзүбүздөн кийинки муунга эмне калтырышыбыз керек, ушул биздин ата бабаларыбыз ушунча нерселерди бизге өткөрүп берди. Анан биз дагы аракет кылып ушул кийинки муунга татыктуу ушул өнөрдү өткөрүп берүүгө аракет кылабыз. Ушул конкурс өтө кызуу жүрдү. Ушул республика боюнча бардык 7 облустан келишти, 30дай комузчулар жарышты. Ошонун ичинен 3-орун, 3 байгени алдым. Куттуктайбыз. Рахмат жана ошол анда эмесе финалда Жалпы канча күү ойнодуңуз сиз сынакта? Биринчи тур болду. Ошол облустарда окуу жайлардын арасында ошодо 2 күү ойнодук. Ошол мен Лейлек район маданият үйүнөн катыштым. Ал жерде ошол 2 чыгарма ойноп, анан экинчи турда болсо бул Бишкекте болду. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерватория, азыр мен окуп аткан жерде. Ошол жерде экинчи тур болду. Ошол райондон бардык маданият үйлөрдөн жеңүүчүлөр келип, ошол жерде экинчи турда сынашып, 30дай катышуучу болду экинчи турда. Анан ошол жерден калыстардын тандоосу менен буюрса 3-чү турга өттүк. 10 комузчу өттүк. 3-чү тур ТРКнын концерттик залында болуп өттү. Ошол жерде комузчунун аткаруучунун арасында сиз 3-чү байгени алдыңыз. Жакшы, финалда кайсы күн ойнодуңуз? Финалда ушул Нурак Абдурахманов атабыздын Улуу тоолор деген жакшы бир чыгармасын ойнодук. Бул Нурак Абдурахманов атабыз жаш чагы, жакшы күндөрү, балалык кези ошол Соң көлдүн жайлоосунда, тоолорунда суктануу менен өтүптүр. Ошонун улам ушунан эргүү келип, Кыргыздын улуу тоолоруна багыштаган ушу Улуу тоолор деген күүсүн чыгарган экен. Ошол улуу тоолорду ойлойлу азыр күнү? Буюрса ошону ойлойлу. Кана.
Болчу бала, ыраачылык билдирели. Буга чейин дагы кароо сынактарга катышып жүрдүңүз беле? Ошол мен айылда жүргөндө мен бир тууган агам бул консерваторияда окуйт болчу. Ошол айылга барганда ошонун кызыгып, үйрөнүп, айылда окуп жүргөндө анан жанагы райондук кароо сынактар болуп калат эле. Ошол жерлерге барып катышчубуз. Анан кийин окууну бүткөндө айылда Ошко келип окуп калдым, Комузда. Зайра Гүлпери деген эжекеде окуганмын. Ошонун таалим-тарбия алып, ошол окуу жайлардын арасындагы конкурстарга катышып жүрдүк. Оштогу музыкалык окуу жайда, Арсланбек Буйлашул атындагы. Ниязалы Борошев. Ниязалы Борошев. Ниязалы Борошев. Анан буюрса бул жакта келгенбиз, 2-курста чоор аспабында окуйбуз. Чопочор, сызгы, темир ооз комуз ушундай 6-7 инструментти окутуп чыгат. Ошода 2-курста окуп жатам. Анан бул жактан Бишкекке келгенде биринчи жолу чоң кароо сынакка катышым. Чу дегенде эле 3-орунду алдыңыз. Буюрса. Жакшы, жаман эмес. Мамырасыл эке, аккан арктан суу агат дейт эмес беле? Төмөндө айттыңыз, Кылымбектин атасы өзү акын. Ошону менен бирге эле жел кыяктыдагы дээрине жеткизип ойногон өнөрлүү инсан депчи. Кылымбектин өзүнөн сурасак, атасы мактагандай болуп калат. Сиз айтыңызчы. Ал киши Кылымбектин атасы аты Омурзак. Анан менин улуу агамдын аты да Омурзак эле да. Анан о кишини мен жакшы көрөм. Ошо биз менден жаш улуу болсо да менин досумдай да. Абдан экөөбүз жакынбыз. Анан чыгармачылык жактан дагы, анан жолукканда дагы бир туугандай жолугушабыз. Ал кишинин эми чындыгында мындай бир өнөрү, вот мына Рыспай Абдыкадыров клубунда көп жылдан бери ал киши да мүчө. Анан Рыспай Абдыкадыровдун жылда баягы туулган күнү өткөрүлүп жүрбөйбү, белгиленип. Ошондойдо мунан канча жыл мурда экен, Рыспай Абдыкадыровдун ырларын аткаруу боюнча эң алдыңкы орундарды алып жүргөн киши. Аккордеондо ошол Рыспай Абдыкадыровдун ырларынын вариацияларын жеткиликтүү ойноп, үйүнү дагы ошол учурда ушундай бир жакшы эме менен жеткиликтүү ырдаган да. Анын запистери жүрөт. Биз былтыр 80 жылдык болгондо ошондо дагы кайталанып коюлду. Кыргыз эли мында кайрадан телевидение аркылуу берилди. Ошондой өзгөчөлүктөр бар. Андан кийинкиси ал кишинин акындыгы. Акшы биз мында бир Лейлектин байдылдасы деп коебуз. Ал кишинин юмордан катыра жазабы. Лейлектин байдылдасы деп коебуз. Действительно биздин байдылдабызда ал киши өтө кызыктуу ырлары көп. Айта берсек ал киши көп кырдуу талант. Ал киши жөнүндө өзүнчө бир айтсаң бир топ убакыт кетет да. Биздин Лейлекте эң көрүнүктүү алдыңкы акыныбыз, анан ошондой таланттуу үй-бүлөдөн өсүп чыккан мына балдары Кылымбек дагы ошол атасынын бир бурчуна чыгат да Серона. Буларда дагы ырдаганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Кылымбекти айтып атам мен, давай. Сен ырда. Комузда мына күйлөрдү ойноп атасың. Эми ушунча ойногон, чебер ойногоңдон кийин эми буга голосуң бар. Ырды кош. Ырдап чык деп атам. Ырга азыр Кудай калса бул даярданып жүрөт, Жакын күндөрү Кылымбектен жаңы комуздун коштоосу менен ырларды угабыз, Болду анда. Бүгүнчө күбө угуп туралы, кийинки эфирлерде Кылымбектен ыр угабыз. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен түз байланыштабыз, келиңиз. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Рахмат, өзүңүздөрдүн дагы кутмандуу кечиңиздер менен. Бирге болсун. Мен Мамырасыл эжеге кабыл айтып коеюн дедим эле. Угатабыз. Ким экен? Мамырасыл эже, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ишиңизде ийгилик, жакшылык, Лейлектен, Айкөрдөн камчыбандас. Ай, молодец. Рахмат. Дайым сиздин өрүңүздү барам, жакшылык сизге олмас, дайым жакшылыктар болот. Дайым ырдап жүрөсүң элдин алдыда. Рахмат сизге. Рахмат, камчыйкон. Биздин Лейлек районунда белгилүү чабандастардан бул жигит. Лейлектин баягындай бир ушундай бир баатырларынын бири да. Жоон билек жигиттердин бири. Ошо биздин элибиз жоокер эл. Мына кечегинде кыйынчылык учурда дагы ошол жерде туруу, ошол жерде катышуу өзүнчө бир баатырдык, эрдик деп ойлойм да. Биздин Баткен Лейлек эли бар ошол действительно баатырлар деп эсептейм мен. Азамат ошо баатыр жигиттердин бири ушул камчыкам бала чакаң менен тынч бол. Рахмат. Жакшы. Мамырасыл эке, дагы бир телефон чалуу бар. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Андан кийин Өмүрзак Сатаровдун дагы бир чыгармасына кезек берели. Болсо. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алло. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиз менен.
десек, бізден алыстап кетті, урматтуу көрөрман, байланышқа кайра чыксаңыз болот. 59-20-70 шаарыбыздын коду 312. Ал эми WhatsApp-ка 0995-23-20-81 деп сактап алып, SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Келиң санда. Анда эмесе Кылымбек экөөбүз келгенден кийин биринчи мен айттым ушу Омурзакованын сөзүнө жазылган ырларым дырдайын мен. Ошо бүгүн деп. Анан эмесе мен 20-жылы өзүбүздүн Элек районунда концерт бердим эле. Анан концерт беришим ошо 19-жылы ушу пландаштырып жүргөн учурда анан Омурзакованга айттым, менга бир Жубайма деген ыр жазып бериңиз деп. Ошондо ушу Жубайма деген ырды жазып берди. Ошо Жубайма арна бырдайын деп ошол келин балаңызды курсан кылайын, сүйүнтөйүн дедим да. Ошондой эле мен аялыма дагы арналып чыгарылган ыр. Бул эми жалпы эле жубайларга арналып ырдайбыз да, жалпы аял затыга арналып ырдайбыз. Аялдар биздин үйүбүздүн куту. Аялдар бар, биз барбыз, энелерибиз, эжелерибиз, кыздарыбыз дегендей. Аялдар бар болсун, биз бар бололу дебай. Анда эмесе жалпы жубайларга. Келиңиз. Yaşaylı canım ey baktılı bolu. Ne beresi vay çeberesi. Yaşaylı canım ey baktılı bolu. Ey baktılı bolu. Кол чабыз, бул чыгарма жалпы аял затынан ошол менен бирге азыр бизди көрүп жаткан үй бөлө мүчөлөрүнө арналды. Биздин студиябыздын меймандары Мамарасын Мавлянов жана Кылымбек Сатаров бүгүнкү кечте Акчөмөк программасында жалпы көрөрмандарга жагымдуу атмосфера тартуулап жаткан учурда түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Биз бүгүн мына телевидениеден саламатсызбы? Саламатсызбы. Биз азыр телевидениеден бул
Мамарасул мырзанын ырдап аткандарын угуп атабыз. Бул биздин кыргыз элибизде ушундай таланттуулар көп экен да. Ушунчалык бир адамдын жан дүйнөсүн көтөрүп ушундай бир ырдап атасыз. Мен казак тоюнда болдум, өзбек тоюнда болдум. Ушунчалык ошол жерде өзбектер да казактар да ырдаганда ушунчалык денин көтөрүп ушу мен кыргызмын деген жүрөк сезет да. Мен кыргыз экенмин деп. Рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Урматтуу көрөрман. Ден соолук. Biz kırgız elimiz ölbeyt ekemiz, önügöt ekemiz, ötet ekemiz. Sebebi çünkü oşulan adamlar var eken köp bolsun. Кандай жакшы сөздөрдү, кандай инсан айтып жатты болду экен, урматтуу көрөрман. Атыңызды айтып койсоңуз. Куттуктоо менен Улан. Улан. Чоң рахмат. Рахмат. WhatsApp-ка келип түшкөн билдирүүлөр да бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Акчөлмөк берүүсү ишиңерге ийгилик, ушундай инсандарды таап элге тааныштыра бериңиздер. Мамарасыл абаны сыйлап, ырларын угабыз. Үнүнө береке, ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап, кетемин. Жакшы ырлардан, жакшы оондорду ар дайым жарата берсин, сизге тилектешмин. Миңжыгач айылынан сиздерге чоң салам деп акыркы сандары 158 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кечиңиз менен кош келиптирсиз. Рахмат. Менин атым Рыскан, Таластан чалып жатам. Кош келиптирсиз. Абак Сулейминдин дайым концертин көрүп, баягыдагы чоң концерт болду. Өзүнүн ошол жаткан ырымдын атын койгон экен, ошол концертине. Ар бир ырдаган ырымды биле жакшынакай кылып кут коюлган. Айланай, үй бүлөңө ынтымак, ырыскы, бакыт каалай, чыгармачылык ишиңе ийгиликтүү болуп, сүнтүү элге керектүү болуп, ырларыңды чыгарып жүрө бергиниң, бактылуу болгонуң. Жөн эле ошол жерде болсоң күн беретирим деп койдум. Кадимисин ага телевизордон көрүп, аны өкүнүп калдым да, ошо мен айтар ошо суңган күнүң болсун, ден соолук каалайт, ишиңерге ийгилик болуп, жакшылыктын үстүндө жүрүп, ушинтип ырдап, көп ырларды жасай бер Айланай. Аны сол жанагы койгон концертинде ырыңды анан бир убакыт келсе ырдап берип койсоң. Таланттың ташкындай берсин. Чоң рахмат, билдирели, урматтуу көрөрман, ыраазычылык. Рахмат. Келип түшкөн SMS билдирүүлөргө назар сала турган болсок, акыркы сандары 821 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен Кылымбектин атасынын бир тууганы Рахат эжесимин. Иним жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун, талантыңа дайыма сыймыктанабыз. Кыргыз элинин жана ошондой эле дүйнөлүк деңгээлде кыргыз музыкасын таанытууга биз тилектешпиз. Өмүрзак агамдай чоң жакшы оондорду, жакшы ырларды жаз жана талыкпай эмгектен чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы жетишкендиктерге жетишиңе биз тилектешпиз деп акыркы сандары 821 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. 5-чи канал. Ассаламу алейкум. Ордолу Ош шаарынан салам. Талантыңарга таазим, чармачылык ийгиликтерди, бийиктиктерди каалаймын. Мамарасул аке, азаматсыз, Оштон талип деп акыркы сандары 267 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсызбы, Кылымбек байке, өнөрүңүз өркүндөй берсин, сиз менен сыймыктанабыз. Буюрса көп жетишкендиктерге жетиңиз, карындашыңыз Эркайым 5-чи каналдын ишине ийгилик каалаймын. Мамарасул аке, бар болуңуз, ар дайым жаш таланттарга колдоо көрсөтүп, кеп кеңешиңизди айтып туруңузга биз тилектешпиз деп акыркы сандары 665 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, менин жердештерим, чыныгы жүздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жагымдуу сөздөр менен түз эфирде жолуккан кандай жакшы, деп акыркы сандары 703 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кылымбек, талантың ташкындай берсин, алган сыйлыгың кут болсун. Бул алгачкысы болсо, кийинкилерин жалаң гана баш байге жана биринчи орундарды алууңа биз тилектешпиз деп акыркы сандары 554 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Эфирибиздин убактысы тарып барат. Келиңиздер, мүмкүн болсо музыкалык чыгармаларга кезек берели. Анда эмесе ошол азыркы мага чыккан Улан, Талип, Оштон чыккан нелер манан Таластан чыккан эжекей жана SMS аркылуу жакшы ой пикирлерин айткан бардык телекөрүүчүлөргө мен абдан терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалаймын.
Ошондой эле мен ушул жана айттым эле ушул бүгүн Жолдошбек аканын аккордеонун алып келдим дедим эле. Жолдошбек Мамажановду. Жолдошбек Мамажанов. Бул досум Мамытбек досум, Мамытбек Мамажанов иниси. Бир аз косметика кылганга бияка эмеге мага берип жиберди эле. Ушул аккордеонду бир аз эметтирип, анан эртең берип жиберген атам, анан кийин ушул кишинин аккордеону менен бир эфирге чыгып койоюн деп бүгүн алып келгенде кербезим эле. Ушул Жолдошбек аканын бир ырынан ырдап койсом. Келиңиз, кайсыр Жазым келчи деген ырын ырдап коеюн анда менен. Kaydan жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалың, жан дергетип жумшак күлгөнүң, жарыгып аткан таңыңды, жан дергетип жумшак күлгөнүң, жарыгып аткан таңымды. Бulu bulsun bu kuşlar bağına, anda gelip konçu şağıma, uçağımdan orun vereyim, küttüm ele gülün sağıma. Uçağımdan orun vereyim, küttüm ele gülün sağıma. Kılık ırasın nege mınçalık, kirpiginden sırlı nur tamıp, jaz gülü bolsum jıparındı çaç, jadırasın canım tınçanıp, jaz gülü bolsum jıparındı çaç, jadırasın canım tınçalıp, jaz gülü bolsum jıparındı çaç, jadırasın canım tınçalıp. Vale, kol çababız, ыраазычылык билдирели. Бул автордун өзүбүз көрбөсөк дагы, ал инсандын көтөргөн жел кыягын жана ошол жел кыяк менен өзүнүн автордук ырын аткарып берген Мамырасыл Мавлянов агабызга терең ыраазычылык билдирели. Мамырасыл ага, төмөндө көрөрмандардын жылуу пикири, ошону менен бирге эле айтылган каалоо тилектер да бизде аябай көп болуп жаткан учуру. Азаматсыздар, Мамырасыл Аяш ата, Кылымбек иним, биз силерди көрүп жатабыз, ден соолукта болуңуздар, жакшы чыгармаларды тартуулап жүрө бериңиздер. Биз сиздерден көптүн үмүттөнөбүз, сиздер менен аябай сыймыктанабыз, бар болуңуздар деп акыркы сандары 842 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Талантыңыз ташкындап турган чагы болсо кендейм бир сиздей кыргыздын уулдары, куру эмес мактанып тургум келет, сиздей биздин агалардын таланттары. Менин уулум дал сиздей обон созуп, жүрөктөрдү эзген ырларды ырдаган ырчылардан болсун деп тилеймин деп акыркы сандары 651 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиз менен. Rahmat. Ben bir ağırlığı şu değişikliklerden bakın. Daha oğlum çok rahmatımda aykım gelir. Ben Kılımbek'ten atası olan
Hoş geldiriz. Mavlanov'tun şunday bir çağırmacılık neren baylamışkan şunday akatı olan. Hoş geldiriz. Ben birinciden Mamrat'ımıza sana rahmet aytam. Aldığımдағы Kılımbek'te şunday ceselet, şunday yefirlerge alıp çıkıp, konkurslarga bayarda. Çoğun rahmat. Sen bolsa bayağı Agiliski degen kompozitör Palamez degen çağırmasının bütün dünyada tanımal bolğanda sen jolukkan anday jakşı degen menen Kırgızstan'da dündüretip жүрөсүң. Sana çoğun çağırmasını gelip iyi Kılımbek Balaman'ı ömrü uzun rızkıtı palvan bolsun. Kuda kalasa alın geleceğe aldı da şimdi yeni bana alparıcı uğrunday jakşı adamlar bilen şunday bir jakşı manelede жүрөбөрсүң. İşine iyi. Çok rahmat. Ömürzağa. Rahmat. Расыл білдіребіз. Ден соолукта болуңуз, уул кыздардын жакшылыгын көрүңүз. Кылымбектин агаларынын ийгиликтерине ар дайым кубанып эле жүрүңүз деп тилек айталы. Салам, 5 канал Акчөлмөк программасы. Ишиңиздерге ийгилик, студиянын меймандарына ийгилик каалаймын. Эң башкысы ден соолук. Аябай жакшы ырдайт экенсиздер, күүдү да аябай сонун ойнойт экенсиз. Мындан кийин дагы да жакшы ойноп, көптөгөн кароо сынактарга катышыңыздагы алдыңкы орундарды алууңузга биз аябай тилектешпиз деп акыркы сандары 870 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Мамарасул аке, сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик, ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүздүн төрүндө дагы күтөбүз деп Толкун, Нурзида, Базар Коргондон деп акыркы сандары 696 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кош келиптирсиз. Түз байланыштабыз. Мен Бишкектен Кенжеже. Келиңиз Кенжеже. Мурталарга саламатсызбы деп саламдашып атам. Саламатсыздарбы? Силерге үнүңөргө береке. Рахмат. Ден соолук. Жакшы үнүңөр бар экен. Ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, аман болула, бар болула. Ушинтип ырдап үнүңөр бийик чыгарып жүрөңүздөр. Бактылуу болула. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Расыл билдирели, бир SMS билдирүү бар, андан кийин Кылымбектен күү сурангандагы көрөрмандарыбыз жок эмес. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен кандайсыздар? Комуз черткен баланын аябай ойноо чеберчилиги жакшы экен. Мүмкүн болсо дагы бир күнү чертип бериңиздерчи. Аты ким болот бул мырзанын? Мен жаңыдан кошулдум эле деп акыркы сандары 100 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Азыркынын жаш таланты, келечектин алып комузчусу, алып ырчысы Кылымбек Сатаров студиябыздын мейманы жана Мамарасыл Мавлиянов агабыз бүгүнкү кечте сиздерге жагымдуу маанай тартылып жаткан учуру. Түз байланышта бир көрөрманыбыз бар. Кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Саламатчылык. Кадырлуу кесиңиздер менен. Бирге болсун. Рахмат. Биз Лейлектен чалтабыз. Кош келиптирсиз. Мамырасы жездебиз болот. Жезде, өзүнөн бактылуу болуңуздар. Рахмат. Экидине бактылуу болуңуздар. Кошап барып, чеберлердин ортосунда үнүңүз өчпөсүн. Рахмат. Ошол телевизордон көрүп, сүйүнүп кетип, чалып коеюн дедим. Чоң рахмат. Силерге дагы жакшылык каалайм. Жумаңыздардан. Молодец. Мамрасы жезде. Рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Расыл билдирели. Бир SMS билдирүү бар. Андан кийин биз жарнамалык тынууга карабыз. Жарнамадан келгенден кийин Кылымбектен сөз түрдө бир күү суранабыз. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Өзү дүйнөдө кыргыз эли аябай кыйынбыз дейт. Бирок бизге эч ким жетпөөсүнө мен ишенем. Анткени дүйнө элинде биздей комуз ойногон, биздей көкбөрү тарткан, биздей созолонту ырдагандарды мен көрбөй келемин деп акыркы сандары 194 менен аяктаган абонент бүргөндө айланан деп SMS билдирүүгө калтырган. Келиңиз Кылымбек анда. Сизден бир күү угалы. Дагы көрөрмандар ушунчалык сиздин талантыңызга суктанып, көздөрү тойбой, кулактары тунжурап турган учуру. Кайсы күүгө сапар тартабыз, назар салабыз. Негизи бул
күү чыгаруу деген биздин ата бабаларыбыз өтө көп күүлөрдү чыгарып кеткен, бизге калтырып. Күү чыгаргандын өтө түйшүгү көп, бул жылдап, айлап, кээде келип калат, кээде отуруп түндө жатканда келип калат. Биринчи мен муну кантип чыгарат деп түшүнбөйт болчумун, кийин өзүм башыма түшкөндө бардыгы ошондо түшүнөт экенсиз. Бул биздин кыргыздын күйлөрү өтө сонун чыгарылган. Бул чет өлкөдөгү дарыгерлер ушу кыргыздын күйлөрүнө коюп алып, жанагы адамдарды дарылайт экен. Бул чоң таасир берет экен да адамгачы, сезимдерине. Дарылайт, дарылайт. Аны эмесе Болуш Мадазимов атабыздын Эргиме деген күүсүн ойноп берейин. Эргиланды, Расыл билдирели. Мамырасыл эке, Кылымбек, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип калды. Сиздерге чоң рахмат, Расыл билдирели. Сизге да чоң рахмат. Төмөндө көрөрмандарыбыз дагы сиздерден көптөгөн чыгармаларды суранып өтүштү, бирок эфирдин убактысы да жараша, биз ал чыгармаларды аткара албай калдык, бирок кийинки эфирлерде сөзсүз түрдө дал ошол чыгармалар менен эфирдин башталышын баштайбыз деп убада беребиз. Сиздерге чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы жакшы оңдорду, жакшы күйлөрдү кыргыз журтчулугуна, жалпы дүйнө элине тартуулап жүрө бериңиздер. Эң негизгиси ден соолук каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары 2021 жылдын мыкты оюнчусу номинациясынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери Мамарасыл Мавлянов агабыз жана бүгүнкү кечте сиздерге комуз менен жалпы жүрөктөргө ушунчалык бир сонун сезимдерди тартуулаган жаш талант, жаш комузчу Кылымбек Сатаров болду. Биздин эфирде өткөрүлгөн болсоңуз, кайгырбаңыз, капаланбаңыз. Бизди YouTube'дан Ак Чөлмөк деген каналдан көрсөңүз болот. А биз болсо эфирдин сапарын алга карай булайбыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Студиябыздын экинчи мейманы менен дагы маек курабыз. Азыр болсо кыскача жарнамалык түрмөк бар.